Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, туугандар. Парыз өзүнүн буйруктарын берген, кээ бир ибадаттарды парыз кылган, милдет кылган. Анан негизи жалпы жөнүнөн караганда ошол парыздар Аллах субхана таала буйруткан нерселер бул адам баласынын мүмкүнчүлүгүнөн, кудуретинен чыкпай турган нерсе да. Мындай адам баласы кыла алат. Бирок да кээде ошол эле парыздарды кээ адамдар аткара албай калышы ыктымал. Анан ошол эки түр бар. Мисалы, парыз ибадат, анан сүннөт деп бөлүнөт да. Демек, парыз ибадатты ар бир адам аткара алат, анан кээде аткара албай калышы ыктымал. Ошо аткара албай калган убакта Аллах субхана таалага кечирим берет. Мисалы, намаз окусаң, намаз окуганда туруп окуш керек негизи, туурабы? Дарат, налып, толугу менен. Анан кээ бир убакта адам баласы ооруп калат, тура албай калат, же отура албай калат. Мына ошол кезде Аллах субхана таалага колунан келишинче такыбачылык кылат. Тура албаса, отуруп окуйт. Отуруп албаса, жатып алып окуйт. Ошол сыяктуу орозону деле кармап бериш керек. Кармай албай калган болсо, колунан келишинче такыбачылык кылып, башка убакта айыккан убакта кармап берет. Деги эле такыр айыкпай албаган болсо, баягы өзүнүн фидиясы бар, акчасын төлөп, ошо менен кутулат. Нафил ибадаттар болсо, нафил ибадаттар, кошумча ибадаттар бул Аллах субхана таала берген эркиндик. Ошонун колунан күчү келишинче өзүн кыйнабастан аткарат. Эгерде бир күндө 5 убакыт намаздан тышкары көп ибадат кылам деген болсо, намаз окуйм десе шарият тийбайт. Анан өзүңдү кыйнаба дейт шарият. Кыла албаган нерсени же ошону кечке нафил окуй бер, парыздарын таштаба. Ошондой маанилүү айткан да. Анан баягы адам баласы жөн эле мүмкүнчүлүк болуп туруп, мен мүмкүнчүлүгүм келбей атат, парызды кыла албай атам деген мааниде айтылганда, чын эле ошо мүмкүнчүлүгүң келбей калган болсо, анда ошого жараша ибадат кыл деген мааниде. Аллаху